Кербен Үч Коргон жолунун 40-чакырымынан 62-чакырымына чейинки аралыгындагы чуңкурлар айдоочулар менен жергиликтүү калктын көйгөйүнө айланды. Анткени бир нече райондун жашоочуларын бириктирген республикалык маанидеги бул жолдун мындай абалынан унаалар бат бузулуп, айдоочулар чыгымга учурап жатат. Через Үч Коргон Шамалсай Ош Жалабатка каттаган центральный жол ушул. Жолдун акыбалын болсо көрдүңөр. Бул жол ямадан качып ямага түшө бересиң да. Машиналарды şu жылына 2 жолду 3 жолдон кадоо жасайбыз. Бул жолду билбем канчалык кээде ушу ямашны неме кылып коебуз дейт да, ямашна немезе эч нерсе болгон жок. Мына жокко мисалы үчүн жаста кылганбыз деген беле? Жок мынакей. Айдоочулар менен катар жолдун кейиштүү абалы жүргүнчүлөргө деле зыянын тийгизип жатыптыр. Кызылжар айылынын тургуну Гүлмира Рыскулова Кербен шаарына документ иштери менен бара жатканын айтат. Ал 1 саатта барчу жерибизге 2 саатта араң жетип жатабыз деп нааразы. Жол ушундай ойлуп, жаман болуп, машиналар мынтип кыйналып атат. Узак жолго жаман эле азыр. Биз мисалы биздин документ иштерибиз полный Кербенден бүтөт. Кербенге ар күн сайын бара тургандар бар, 2 күндүн биринде бара тургандар бар документ иши боюнча. Жол жаман көрүп атасыңар. Азыр мына орууга шылтаганы менен канча деген акчалуулар азыр. Мына акчаны жеп мамлекетте эме алгандар барго. Ошолор ошентип акчаны жегенден көрө ушуга окшогон жолдорду оңдобойбу? Элдин соонун алыпчы. Мен ошентип ошо чоңдорго кайрылат элем, акчалуу эмелергечи. Аталган жолду тейлеген номер 12 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси болсо, планга ылайык оңдоп түзөө иштери аткарылган деп ишендирүүдө. Анын берген маалыматына таянсак, быйыл оңдоп түзөө иштери менен 7 чакырым жолго асфальт төшөө үчүн 26 миллион 433 миң сом коротулган. Быйылкы жылдын ичинде мынакей пандемиянын тартыштыгына карабастан биз Кербен чыккан кес жолунда Кербен Малисай участкасына чейинки жолубузду баланста турганда, андан сырткары ошол Кербен чыккан кес жолунун Кызылжар айлөкмөтүн ичиндеги биздин баланстагы жолду ямыш иштерин аткарганбыз. Андан сырткары бизде Алабука Кербен Ташкөмүр деген жол аталышыбыз бар. Ал жолдорду толугу менен жаңы иштерин аткарганбыз. Жолду көрдүңбү? Анткени менен жергиликтүү жашоочулардын бири Эркинбек Рыскулов акыркы бир нече жылдан бери Кербен Үч Коргон жолунун бул бөлүгүн оңдоп түзөө, жамоо сыяктуу иштер такыр эле аткарылбай жатканын белгилейт. 3 жылдан бери жаман элек. Наоборот, оюп койгон ошо бойдон меметпеди да, мындай оюп тазалап коюп туруп куйчу эле да. Оюлган бойдон мемеси болбоду да, куйбады. Мындай ямага бир 60та келип түшө турган болсоң болду, ходой жазатыш керек да. Жалал-Абад облусундагы жолдордун абалын жазда жана күздө мониторинг жүргүзгөн жумушчу топ аталган жолдун талапка жооп бербей тургандыгы боюнча Транспорт жана жолдор министрлигине кат жолдогон. Азырынча Кербен Үч Коргон жолунун жарактан чыккан бөлүгү качан реконструкцияланышы белгисиз. Белгилей кетсек, быйыл Аксы районундагы жолдорду оңдоп түзөө жана 7 чакырым жолго асфальт төшөө үчүн ушул кезге чейин 26 миллион 433 миң сом коротулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 36 миллион 144 миң сомго аз. Муну жол тейлөө мекемеси пандемиядан улам каржы тартыштыгы болгону менен түшүндүрдү.